Ар 2000 жылда доор алмашып, аалам, табият, адамзат бир деңгээлге өсүп турат. 21-кылымдын башында дагы доор алмашты. Эски цивилизация бүтүп, жаңы алтын доор деген цивилизация башталды. Жаратылыш, аалам, чексиз өнүгүп бүткөндүктөн эволюция өсүү жолу аяктады. Адамзат дагы көп жылдык эволюциялык жолдорду таш, коло, темир, техника доорлорун басып өтүп, ошол көп жылдык эволюциянын, эмгектин, тажрыйбанын негизинде 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилип, мээдеги бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Мындайча айтканда, жаратуучулугу иштеп баштады. Бул жаңы цивилизацияда аалам, жер, адамзат эгиз формага өтөт, улуттар биригет. Адамзат жаралгандан бери 21-кылымга чейин бүткүл адамзаттын жер жашоосу Кудайга жарактуу толук өнүккөн эмес. Ушул заманга чейин пенделер сыйынган, чокунган, ар кандай диндер, пир туткан, улуу касиеттүү, ыйык аталган пайгамбарлар Иса, Муса, Мухаммед жана башкалар ошол учурдагы эволюциялык өсүүнүн багытына гана жарактуу болгон. Кудай пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, жүзүн, адамзаттын жашоо жол жобосун өтө кыска, аң сезимдин эң төмөнкү тиби менен түшүнүп берген. Адамзат бузулганда Кудай ошол кырсыккан чөйрөгө дин түшүргөн. Ал убакта пенделер караңгы, сабатсыз болгондуктан пайгамбарлар элди ыйманга үндөгөн, оңдогон, куткарган. Ошол сыяктуу азыр жер жашоосу адамзат бузулганда Кудай өзү жерге түштү. Кудай бул өзү энергия, улуу жан, орусча айтканда великая душа. Аламдан берилет. Ар доордо Кудай өз ордун, кызматын өзгөртүп турат деп. Же Адеми жазган Кудай жарыгы китебинде Кудай мен да жерде жашап өткөм деп жаздырткан. 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен эки дүйнө бирикти: асман менен жер. Асманда Кудай баштаган болгон ааламдык куштар, арбайлар, периштелер, инопланетяндар жерге түштү. Адамдын гени жетилип, кара куш мээси ишке түшкөндүктөн, техника заманы өнүккөн чегине жеткенде, Кудай пайгамбарды жаратпай, өзү кудурет керемети менен жер жашоосун, адамзатты иреттегени, оңдогону келди. Асманда Кудай жок болгондуктан эски Кудай банкрот болду деп ааламдан берилди. Кудай өзү энергия болгондуктан атайын ааламдан бир адамды, Арстаналай Абдулдаевди жаратып, аны өстүрүп, окутуп, анын аң сезими менен дене турпаты даяр болгондо энергия түрүндө кийип алды. Мурун Кудай асманда Аллах болуп турса, азыр жерге келип, бир адамды кийип, материяга, корпусу бар Кудайга айланды. Ошон үчүн Арстаналай Абдулдаев өзүн жаңы Кудаймын деп адамзатка тааныштырды. Анткени 2018-жылы Арстаналай Абдулдаевдин көзүнө Теңир Ата көрүнүп, сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат деп шарт окуган. 2020-жылы Арстаналай Абдулдаевдин денеси менен Кудай энергиясы толук жуурулушуп, айырмасыз болгондо, анын денеси кубулууга жөндөмдүү болгон. Бул дене түрдүү формага айлана алат дегени, же болбосо көрүнүштөн көрүнө кайра пайда боло алат деген түшүнүк. Ошон үчүн ааламдан берилет: жаңы Кудай көрүнүп көрүнбөгөн ыйык ядро деп. Кудай өзү энергия болгондуктан, Арстаналай Абдулдаевдин денеси менен Кудай энергиясы жуурулушуп, айырмасыз болгондо, ал жаңы Кудай өзүнүн оозу, көзү, сөзү, ою аркылуу адамзатка жаңы доор келгендигин, жаңы доордо жашоо жол жобосун, эрежесин, тартибин, адамзатка өзүнүн талабын жеткирди, эскертти, багытын көрсөттү. Жаңы Кудай 7 токоч болчу ак унга колун салып, табиятты бейишке айлантты. Канчалаган адамдарды окутуп, өстүрүп, оорудан, кырсыктан, өлүмдөн куткарды. Жер жашоосунда адамзаттын күнөөсү көп болгондуктан, адамдардын жан дүйнөсү Кудайга жарактуу өнүкпөгөндүктөн, жаңы Кудай жерде адамзат үчүн ачуу сотун, өзүнүн эсебин баштады. Ошол себептен жерде табият кырсыктары күчөп жатат. Айыкпаган оору, вирус, улуттар аралык пикир келишпестиктер, согуштар, өлүмдөр көбөйүүдө.
Бул ааламдык күчтөр, арбайлар, периштелер, инопланетяндар адамзатты улуулукка үндөп, жаңы Кудайдын жолуна багытын көрсөтүп жатканы. Кудай пайгамбарларды жаратып, аларга ыйык китептер аркылуу жердеги пенделерди ыйманга үндөп келген. Ошол сыяктуу жаңы Кудай адамзатты өстүрүүдө өзүнүн табигый ааламдык илимин берди. Бул Кудайдын илиминен адам эски пендечилик түшүнүгүнөн чыгып, өзүн тарбиялап, соттоп, оңдоп, эски кыял мүнөзүн жоюп, эң биринчи адам сыпатка, андан кийин түшүнүгүн бийиктетип, улуу арбайдай, периштедей сыпатка жетет. Жан дүйнөсү, аң сезими Кудайга, ааламга жарактуу өнүгөт. Ыйык Куранда Аллах угада кылган бейиш жашоону жаңы Кудай жерде орнотот. Эки дүйнө биригип, Кудай, ааламдык күчтөр жерге түшкөндүктөн, жерде ааламдык жашоо башталды. Асманда Кудай жоюлуп, эски Кудай банкрот дегендей, эми жерде адам Кудайдай улуу сыпатка жетишип, Кудайдай тегиз, тең, калыс, чынчыл, адилеттүү, мээримдүү, кечиримдүү куткаруучу болуп, Кудайга сыйынбай, тетирисинче Кудай менен сырдашып, өзүнүн сыйкыр касиетин иштетип, Кудайга кызмат кылып жашап калат жана жашап калуусу милдет. Ааламдан берилет. Ким жаңы Кудайга кошулса калат, болбосо куурайт деп. 21 кылымдан баштап жаңы цивилизация башталгандыктан, бул доордо адам жаңы Кудайсыз жашай албайт. Аллахтан сураганды эми жерде жаңы Кудай берет. Жаңы Кудай мага сыйын деп жаткан жок, тетирисинче сен менин кызматымда болсоң, мен сенин кызматыңда болом деп жатат. Адамзат Кудайга сыйынбай, жерде жаңы Кудайдын талабын аткарса, түрдүү оору кырсыктан, кыйынчылыктан, өлүмдөн кутулат. Куранда айтылган бейиш жашоону жерде туруп жашаганы укук ала алат.